Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Билбей калдым деп эле Камчы Бекташиев Маморган кызматкерлерине катуу эскертүү берди. 2025-2026 жылдары коррупция толугу менен жоюлушу керек. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында өлкөдө коррупционерлерге карата катаал мыйзамдар күчүнө кирди. 2025-2026 жылдары коррупция толугу менен жоюлушу керек. Катаал мыйзамдар күчүнө кирди. Бардыгын айрыкча мамлекеттик кызматкерлерге эскертем. Кийин билбей калдым деп эле. Учурунда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш башталганда көптөр күлүшкөн. Бирок учурда Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор жок экенин ишенимдүү айта алам. Коррупция дагы ошондой жок кылынат, деди Ташиев. Ал ошондой эле күч структуралары күнөөсүз адамдардын мойнуна кылмыш илип же атайын жасалган иштерге аралаштырбашы керектигин эскертип, алардын мындай жыйынтыгынын кереги жок экенин айтты. Белгилей кетсек, 31 декабрда президент Садыр Жапаров коррупционерлердин жазасын катаалдаткан мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупционерлер кызматка бара албайт жана сөзсүз абакта жазасын өтөйт. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Баткендеги мечитте молдо ымыркай таап алды. Кызыл Кыядагы мечитке ымыркайды таштап кетишкен Баткен облустук милициясы кабарлады. Маалыматка ылайык, молдо мечитке эртең менен азан чакырганы барганда ак шейшепке оролгон эркек баланы таап алган. Фактыны Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкы башкармалыгы каттоого алып, текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Бөбөк шаардык ооруканага жеткирилип, медиктердин көзөмөлүнө алынган, абалы туруктуу. Орусия Кыргызстанга газ импортунун көлөмүн жана үлүшүн көбөйттү. 2024 жылдын январынан октябрына чейин Кыргызстан эки өлкөдөн, Россия жана Өзбекстандан жаратылыш газын импорттогон. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, анын 97%дан ашыгы Россиядан келген. Жалпысынан өлкө 63,2 миллион долларга 421,4 миллион куб газ импорттогон. Газ саткан өлкөлөр: Россия 410 миллион 3,7 миң куб, Өзбекстан 11 миллион 434 миң куб. 2023 жылдын ушул мезгилинде Кыргызстан жогорудагы эки өлкөдөн дээрлик 307 миллион куб газ импорттогон. Россия 276 миллион 32,2 миң куб, Өзбекстан 30 миллион 930 миң куб. 2023 жылдын январ-октябрь айларына салыштырмалуу Россиядан жаратылыш газынын импортторунун көлөмү жана үлүшү көбөйгөн. Казакстанда баңгизат өндүргөндөр жана саткандар өмүр бою эркинен ажыратылат. Казакстанда баңгизат өндүргөндөр жана саткандар өмүр бою эркинен ажыратылат. Тиешелүү мыйзамга президент Касым-Жомарт Токаев кол койду. Эми мындай кылмыш үчүн 15 жылдан 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратуу, ошондой эле мүлктү конфискациялоо жазасы каралган. Баңгизатты каткандар үчүн жаза жумшартылды. Эгерде мурда 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралса, эми 5 жылдан 8 жылга чейин кесилет. Бул чечим аталган кылмышка көбүнчө баңгизат өндүрүүчүлөрдүн курмандыгы болуп калган жаштар жана өспүрүмдөр бараары менен түшүндүрүлдү. Бирок бул кылмыш кайрадан кайталанса, айыпкер 7 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кара Кулжада өзгөчө кырдаал режими алынды. Ош облусунун Кара Кулжа районундагы Ылай-Тала айыл аймагында таза суу берүү калыбына келтирилип, кырдаал турукташкандыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал режими алынды. Министрликтен билдиришкендей, мындай чечим Ылай-Тала айыл аймагынын башчысынын 2025 жылдын 2 январындагы номер 01/12 буйругунун негизинде кабыл алынды. Белгилей кетсек, суук аба ырайынан улам суу тоңуп түтүктөр жарылып, жергиликтүү тургундар үчүн таза суу үзгүлтүккө учургандыгына байланыштуу түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу максатында 2024 жылдын 18 декабрындагы номер 01/19 буйругунун негизинде Ылай-Тала айыл аймагынын Токтобой Тала айылына өзгөчө кырдаал режими киргизилген болчу. Жашы жетелектерге никеге турууга тыюу салуу сунушталды. Жашы жетелектерге никеге турууга тыюу салынганын мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Учурда жергиликтүү бийлик жүйөлүү себептери барларга 17 жаштан үй бүлө курууга уруксат бере алат. Эмгек министрлиги мына ошол норманы алып салууну сунуштоодо. Мындан тышкары мамлекеттик каттоодон өтпөгөндөргө, нике күбөлүгү жокторго нике кыйгандарга 10 000 сом айып пул салуу каралып жатат. Ошондой эле жубайлардын бири 3 жылдан ашык мөөнөткө соттолсо никени бузуу шартын жокко чыгаруу сунушталды. Бул норма конституциялык эмес деп табылган. Эмгек министрлиги жаңы жылдык байрамдарга карата мектеп-интернаттарда нөөмөт уюштурду. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги социалдык стационардык мекемелерде жаңы жылдык байрамдарда кызматкерлердин нөөмөт графигин бекитти. Ведомстводан билдиришкенде, учурда социалдык камсыздоо системасында 17 мектеп-интернат иштейт. Аларда 2389 кызмат алуучулар, чоңдор жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ошондой эле улгайган жарандар жашайт. Белгиленгендей, нөөмөт боюнча мониторинг министрликтин жетекчилигинин туруктуу көзөмөлүндө. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Жаңы жылдык салюттуу майрамдык кечелерди токтотуу керек. Ташиев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев соц тармактагы баракчасындагы кайрылуусунда салют аттыруу майрамдык кечелер тууралуу пикирин билдирди. Анын пикирине караганда, салютка майрамдык кечелерге кеткен каражатка муктаж адамдарга үй алып берсе болот. Жаңы жыл боюнча 1-2 жеке оюн бар. Жаңы жылда салюттарды атып жатабыз, ушуну токтотушубуз керек. Жок дегенде мамлекеттик мекемелер токтотуусу керек. Корпоратив кечени өткөрүүнү УКМКда да тыюу салган. Калган баары өткөрүп жатат. Мамлекеттик органдар тарабынан 1000ге жакын кече уюштурулат экен. Бир кечеге эң аз дегенде $10,000 акча кетсе, демек баарына $10 миллион акча кетет. Буга 200 муктаж адамга батир сатып алууга болот. Эсиңерге келгиле, жаңы жылдык кече дегенди токтоткула. Дагы бир жолу айтып кетейин, кескин түрдө ушул жылдан тарта токтотушубуз керек, деди ал. Бишкекте грек-рим жана эркин күрөш боюнча республикалык чемпионат өтөт. Бишкекте 8 январдан 11 январга чейин спорт ордосунда грек-рим жана эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионат өтөт. Бул тууралуу Маданият министрлигинин Дене тарбия жана спорт башкармалыгынан билдиришти. Мелдешке республиканын бардык аймактарынан келген спортчулар катышат. Катышуучулар төмөнкү салмак категориялары боюнча күч сынашышат. Грек-рим күрөшү 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг. Эркин күрөш 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. Мелдештин программасы 8-9 январ грек-рим күрөшү, 10-11 январда эркин күрөш. Бишкектин сыртына эс алуу үчүн чыккан унаалардын саны 2600дөн ашты. Эс алуу күндөрү Бишкек шаарынан сырткары Чуңгурчак, Кашка суу сыяктуу жана башка лыжа базаларына чыккан унаалардын болжолдуу саны 2 январ күнү 2600дөн ашты. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, унаалардын баары шаарды көздөй бир убакта келе жаткандыктан жол тескөөчүлөрү шаарга кире бериш жерлерде жол тыгындарын жөнгө салышып, жол тыгындарына жол бербөө боюнча күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Белгилей кетсек, учурда жол тыгындары жок жана абал көзөмөлдө.
Өткөн жылы түндүк тиркемеси аркылуу 171 кызмат жеткиликтүү болду. Кыргызстанда түндүк тиркемеси аркылуу 171 кызмат жеткиликтүү болуп, 33 жаңы санариптик онлайн кызматтар ишке киргизилди. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык өткөн жылы түндүк системасы аркылуу 1 миллиардтан ашык транзакция жүргүзүлгөн. Жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталы аркылуу 2024-жылы эле 16 миллион кызмат алышты. Бул мамлекетке жана жарандарга 17,6 миллион саат жана 1,3 миллиард сом үнөмдөөгө мүмкүндүк берди деп айтылат маалыматта. Ош шаарында борбордук базар биротоло жабылат. 20-январдан тарта Навоюг көчөсүндө учурда иштеп жаткан борбордук базар жабыла тургандыгын Ош шаарынын мэриясынан билдиришти. Мэрия соодагерлерге 20-январга чейин Осмонов көчөсүндө жайгашкан жаңы муниципалдык борбордук базарга көчүп чыгууну эскертет. Аталган убакыттан тарта эски базарда электр энергиясы, таза суу жана башка коммуналдык тейлөөлөр токтотулат. Учурда базардын ордуна эс алуу, багын куруу долбоору даярдалууда. Ага чейин курулуштарды жана соода түйүндөрдү алып салуу, көчүрүү, санитардык тазалоо иштери жүргүзүлүп, долбоорду ишке ашырууга даярдыктар көрүлөт деп жазылат маалыматта.